окуя кайсыл жерде жана кайсыл мамлекетте болгон? Билгендер болсо комментарийге жазып коюңуздар. Үй тапшырманын айынан апасы кызына бир нече жолу бычак сайган. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Бишкекте 14 жаштагы кыз 4-сентябрдан бери дайынсыз болуп жатат. Бишкекте Наили Жашпаева дайынсыз болуп изделип жатат. Бул тууралуу Ленин Риптен билдиришти. Маалыматка караганда Ленин Рипке 5-сентябрда жаран кайрылып, 2010-жылы туулган кызы 4-сентябрда Ленин райондук акимчилигинен чыгып, мектепти көздөй кеткен бойдон дайынсыз болуп жатканын билдирген. Кимде-ким сүрөттөгү кызды көргөн болсо 0312 35 29 47 0777 86 97 97 0700 86 09 09 0773 90 94 65 номерларына чалсаңар болот. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Казакстандын көкпарчылары ысык көлгө келбейт. Көкбөрү боюнча биримдик кубогу Казакстан чакыруудан баш тартканы айтылды. Казакстандын көкпар боюнча курама командасы ысык көлдү жээгинде өтө турган биримдик кубогуна катыша албайт. Бул тууралуу Информ Казакстан сайты Казакстандын көкпар федерациясына шилтеме берүү менен жазды. Себеби бул күндөрү башка маанилүү мелдештер пландалган. Учурда көкпарчылар ошол оюндарга даярданып жатышат деп айтылат маалыматта. Буга чейин Кыргызстандын көкбөрү федерациясы Казакстандын көкпар менен көкбөрү боюнча курама командаларын ысык көлгө чакырганы белгилүү болгон. Биримдик кубогу 1-ноябрга белгиленген. Эч ким түрмөдөн качып кетпеши керек. Ташиев коррупция боюнча соттолгондор сөзсүз абакка отурушу керек экенин айтты. Коррупция менен күрөшүүдөн тажапта калдык. Камчыбек Ташиев күрөш чоң жыйынтык бербей жатканын айтты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстанда коррупция азайганын, бирок толук жоюлбай жатканын билдирди. Бул тууралуу атайын кызматтын жетекчиси 18-сентябрда Баткендин Кадамжай районунда УКМКнын бөлүмдөрүнүн жаңы имаратын ачуу иш-чарасында айтты. Коррупцияга чектелип кармалган бирөө жарымды алып келип 2-4-6 айга камап тергөө иштерин жасайбыз. Алар туура ушуну кылдык деп кылмыш ишин моюнга алышат. Андан кийин тергөө органдары менен кызматташууга барышат. Анын баары мыйзам чегинде. Иш сотко өткөндө сот аларды айып пул менен бошотуп коюуда. Айып менен бошогон коррупционерлер 1 же 2 жылдан кийин эле кайра мамлекеттик кызматка келип алып, мурдагы ишин жасап жатат. Ошондуктан биз мыйзамдарга өзгөртүү киргизебиз. Мындан ары коррупция же башка кылмыш кылгандар тергөө менен кызматташууга барса болот. Бирок мыйзамда каралган жазанын жок дегенде жарымын түрмөдө өткөзүшү зарыл. Андан сырткары коррупция кылгандар жана кызматтык абалын кыянаттык менен пайдалангандар сөзсүз абакка тушуш керек. Эч ким түрмөдөн качып кетпеш керек. Ушундай гана катаал жаза менен коррупцияны токтото алабыз. Пара алуу, пара берүү жана коррупция менен кармалгандар кайра мамлекеттик кызматка келбеши керек. Ошондой эле коррупция жана кызматтык абалын кыянаттык менен пайдалануу менен кармалгандардын жакындары, бала чакасы, ата-энеси, бир туугандары мамлекеттик кызматка алынбаш керек. Коррупционерлер өзүн ойлобосо да жакындарын ойлосун, деди Камчыбек Ташиев. Бишкекте алкоголдук продукцияларды өндүргөн мыйзамсыз цех аныкталды. Мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлери Бишкекте контрафакттык алкоголдук продукцияларды өндүрүү боюнча мыйзамсыз цехти аныкташкан. Ведомстводан маалымдашкандай, цехтин имаратын текшерүү учурунда 120 бөтөлкө жасалма арак жана 114 жасалма акциздик маркалар табылган. Учурда материалдар мындан ары иликтөө үчүн укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилди. Эскерте кетсек, акциздик маркалар жок. 1000 даанага чейин тамеки саткандар үчүн 65 000 сом айып пул. Ал эми 1000 даанадан
сомдон ашык саткандарды 5 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Салык кызматы ишкерлерди алкоголдук жана тамеки продукцияларын акциздик маркаларсыз сатпоого жана акциздик марканын продукцияга аныктыгын жана шайкештигин кылдат текшерүүгө чакырат. Үй тапшырманын айынан апасы кызына бир нече жолу бычак сайган. Түндүк Казакстан облусунун Уалихановск районунда көп балалуу эне үй тапшырмасын аткарбай койгон 15 жаштагы кызына бир нече жолу бычак сайганын Тенгир News Казакстан жазды. Балдардын укуктары боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Динара Закиева Instagram баракчасына окуя тууралуу жазды. Анын айтымында кыз райондук ооруканага жаткырылып, кийин облустук балдар клиникасына жеткирилген. Кыздын абалы оор деп билдирди аймактык кабарчы. Түндүк Казакстан облустун балдардын укуктары боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Саула Сураганованын айтымында кыздын апасы үй тапшырмасын аткарбай, мектеп дептерин туура эмес жүргүзгөндүктөн чыр чыгып бычак сайылган. Анын айтымында жабыркаган кыздын ата-энеси 6 баланы тарбиялап, чоң ата, чоң энеси менен чогуу жашайт. Билим берүү министрлигинин балдардын укугун коргоо комитети билдиргендей, кызга психологиялык жардам көрсөтүлөт.